29 Индонезиянын жүргүнчү ташуучу Boeing 737 учагы кулап, кырсыктан бир да адамы аман калган эмес. Жакарта Панкалпинан каттамы боюнча сапарга чыккан учакта экипаж мүчөлөрүн кошкондо 188 адам болгон. Кийин Индонезиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги учак Ява деңизинин 30-40 метр тереңдигине түшкөндүгүн жарыялаган. Каза болгондордун ичинен 20 адам Индонезиянын каржы министрлигинин кызматкерлери болгон. Ошол кесиптештери менен чогуу учуш керек болгон Сони Ситивиан аттуу адам бул кырсыктан кандайча оолак калганын айтып берди. Ситивиан кыйраган учак тиешелүү болгон Lion Air компаниясынын туруктуу кардары. Ал ошол күнү жол тыгынынан улам учактын учкан убактысынан 10 мүнөткө кечип калган. Мен Панкалпинанга башка каттам менен учуп келдим. Келип эле ал учактын кыйраганын уктум. Жакындарымдын баары жаңылыкты угуп, ыйлап мени да каза болду деп ойлоп жатышкан экен. Тагдырыма ыраазымын деп билдирген ал.